21 март Норуз майрамы өлкөнүн аймактарында ар түрдүү белгиленди. Алсак Бишкек шаарында быйыл экинчи ирет коронавируска байланыштуу борбордук аянтта иш-чара өткөн жок. Муну менен кала бийлиги коронавирустун жайылышын алдын алууну көздөгөн. Жер жылым тапкан эди. Жерден келет жел кабар. Тал теректер көгөрөт. Уйкуда жандар ойгонот. Өлбөстүккө. Ал эми Ош шаары жаз майрамын кадимки шартта тосту. Каланын борбордук аянтында чоң программадагы концерт орун алды. Аянтка толгон миңдеген тургундарга кыргыздын каада салты, үрп-адаттары сахнада театрлаштырылып көргөзүлдү. Ума эми арча түтөтүп алас айтты. Жыл тогошуп, жерге сууга чөптөргө, жымыңдашып каректерге чөккөндө, жылдыз конгон ала тоонун койнунда санжыралуу Норуз келди көктөмдө. Кала бийлиги тарабынан уюштурулуп жаткан иш-чарага жергиликтүү казынадан 500 миңден ашык акча каражат жумшалган. Пандемиянын шартында массалык элди чогултуп, чоң форматтагы майрамды кечен уюштуруунун канчалык зарылдыгы бар деген суроого кала мэри Талайбек Сарбашевден мындайча жооп болду. Жерлерде ушул Норуз майрамын белгилеп, бүгүн ушу борбордук аянтта дагы элге жакшынакай майрамдык маанай тартуулап турабыз да. Эми бизде суроолор болушу мүмкүн, эмне үчүн башка шаарларда борбордо ушу Норуз майрамын белгилебейт деп. Мен айтар элем, ушул бүгүнкү күндө биздин Ош шаарында эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, ошон үчүн штабта биз атайын чечим кабыл алып, жакшы ниет менен, жакшы ниет жарым ырыс деп коет, ушу жакшы тилек кылып, ушу Норуз майрамын шаардыктарга белгилеп берип жатабыз. Ушундай эле майрамдык иш-чара Жалал Абадта да орун алды. Аба ырайына байланыштуу эркиндик аянтына көрүлгөн даярдык Барпы театрына жылдырылган. Алас. Учурдан пайдаланып, шаарыбыздын тургундарын жана шаардыктарды куттуктап жаткан Норуз майрамыңыздар менен ушул майрамда эмне тилек тилесеңиздер ошонун баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Илгертен Норуз майрамды аксакалдарыбыз, энелерибиз ысырык салып, сүмөлөк кайнатып, Кудайдан элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин бүтүндүүлүгүн тилеп келишкен. Мен дагы сиздерди куттуктаймын. Ал эми Баткенде Норуз майрамы тосулган жок. Жергиликтүү бийлик пандемияны эске алуу менен экинчи жыл жаз майрамын өткөрбөдү. Нарын шаарында болсо Норуз майрамына карата чакан форматта майрам тосулду. Каланын борбордук аянтында Муратбек Рыскулов театрынын жааматы жазгы эмекти чагылдырган театрлаштырылган оюн-зоо көргөзүштү. Жаз майрамын Талас шаары Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрында белгилегени маалымдалат. Анда коронавирус илдетине байланыштуу адамдардын саны чектелүү гана болуп, облустун маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланып, ыр бийлер аткарылган. Ал эми Чолпун Атада улуттук оюндардан көкбөрү мелдеши өттү. Жыл сайын уюштурулган оюн өткөн жылы карантинден улам болгон эмес. Норуз майрамына арналган көкбөрү мелдеши 17 мартта башталып, кечээ финалдык оюн жыйынтыкталды. Мыкты чабуул, мыкты жүрүш жана мыкты ыргытуу. Норуз Орто Азиядагы түрк тилдүү элдеринде кеңири белгилене турган майрам. Норуз кыргызчага которгондо жаңы күн, жаңы жылдын башы деген маанини билдирет. Ал эски жыл эсеби боюнча 21 март күнү белгиленет жана күн менен түн теңелет. Эске салсак, Норуз майрамы 2020 жылы Кыргызстандын бир да аймагында өткөн эмес. Асель Сыдыкова, Жусупбек Кошмат уулу, Регион, Ош.